Мына азыр бул жерде улар зарылдык кылыш билет. Мындай жакшынакай мыйзам бар. Бул автору мыйзамдын менмин. Бул пограничный уполномоченный дегенчи. Ошол мыйзамды аябай мындай терең карап иштетиш керек. Мен баягы Минфинди нечеме сиздерди алып чакырдым. Бул баягы чек ара Тажикстан менен Өзбекстан чек ара боюнча аябай чырлар болуп атат. Бардыгына такталбаган жерде азыркы кездеги ошо 400 чакырымдан ашык жерде ушундай маселе бар. Эмнегенде адамдардын тыкыз жайгашканына байланыштуу, жанагындай шахматный жайгашканына байланыштуу, жолдор болгон себебинен Ошол чыр жерлерде чек ара кызматы менен тиги жергиликтүү тургун менен келишим түзүп, биринчиден ага үй кереги жок, ага питание кереги жок, просто ал менен келишим түзүлөт. Анан кийин определенный ага инструктаж берет булар. Буларда уже опыт бар буларда. Кандай болсо дагы бул алдын алуу жумуш деген сыяктуу болуп атат да. Бул жерде эң негизги маселе эмнеде турат? Жакын жайгашкан элдер менен булар сүйлөшө алат өздөрү. Аларда өздөрү оперативный, кимде тыгыз, кимде мындай жакшы иштей ала турган, кимде мындай сөзү бар, орчунду мындай маселелерди катуу турган, буларды өзүп турабы? Ушундай элдер өздөрү бар буларда, список тизмемен бар да. Просто бул жерде эң негизги бул акча каражат. Сиз жакшы эмени көтөрдүңүз, идеяны да, жакшы мыйзамды аткаруусу эми силердин баягы контролдук өзүңөрдүн конституцияда жазылган ыйгарым укукта эң туура маселени коюп атасыз.